2006 жылдан тарта Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жогорку сотторунун төрагалары 15 жыналыш өткөрүп келген. Ал эми 16-сы бүгүн Кыргызстандын төрагалык алдында мамлекеттик резиденцияда видео формат байланышында өтүүдө. Иш-чара ШКУнун түзүлгөндүгүнүн 20 жылдык мааракесине арналган. Мында ФИМИД өкүлдөрү негизинен жазык мыйзамдарын кумандаштыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы коррупциялык аракеттер жана башка өңдүү маанилүү маселелерди талкуулашат. Кеңешмеде ошондой эле жашы жете электердин катышуусунда келип чыккан талаш-тартыштар сөз болду. Бул темада Бишкек шаарынын Ленин районунун судьясы доклад окуду. Анын айтымында 2020-2029 жылдарга карата балдардын укугун коргоо боюнча документ иштелип чыкты. Мыйзам кабыл алынуу алдында турат. Балдардын өзүнүн коомдогу болгон орду жогору болгондуктан быйылкы жылдын башынан баштап эле Жогорку кеңеш тарабынан балдар жөнүндө кодексти кабыл алуу чоң жигердүү иштелип келатып, жайында кабыл алынган. Азыркы күндө ал кодекске көп өзгөртүүлөр киргизилген. Биринчи жолу Кыргызстанда 2006 жылы кабыл алынган кодекске 3 жолу чоң өзгөртүүлөр киргизилген. Эң чоңу быйылкы кабыл алынган кодексте болду. Өспүрүмдөрдүн кылмышка аралашуусун алдын алуу керек деген Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Владимир Норов да баса белгиледи. Анын айтымында дүйнөдө күн өткөн сайын кулачын жайып бара жаткан терс көрүнүштөрдү ооздуктоо үчүн биринчи кезекте маалыматтык коопсуздукту түзүү зарыл. Назрела необходимость создания выверенной информационной политики, направленной на молодежь и ее медиабезопасность. Особую тревогу вызывает... Жаштар интернеттен көргөндөрүнүн зыян тартпашы үчүн жана медиа сабаттуулукка үйрөтүүгө, маалыматтык саясатты иштеп чыгууга мезгил келип жетти. Балдардын киши өлтүрүү, зордук, зомбулук, уурдоо, кол салуу сыяктуу кооптуу аракеттерге кириптер болуп, укуктары тебеленип жатканы абдан тынчсыздандырат. Мындан улам КМШ мамлекеттеринде жашы жете электерге карата колдонулуп жаткан терс аракеттерге карата чараларды күчөтүү мурдагыдай эле өз күчүндө болушу керек. Видео байланышта жогорку кызматтардагы паракорчулук талкууланды. Мындай кылмыштын түрү боюнча Кыргызстанда акыркы 3,5 жылда 1178 иш каралган. Соттор тарабынан анан алардын 77% боюнча соттолушкан. Сотко келген иштер боюнча кылмышкерлер, ал эми 23% боюнча акталышкан. Кеңешмеге Индия, Казакстан, Кытай Эл Республикасы, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан республикаларынын жогорку сотторунун төрагалары катышты. Ал эми Беларусь, Иран жана Монголия байкоочу мамлекеттер. Кыргызстандан жалпысынан 5 доклад жасалды. Алардын бирөөсү жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага таандык. Анткени бул кеңешмеде биз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу, ошондой эле бири-бирибиз менен мамлекеттер аралык катнашты дагы жакшыртуу, дагы көптөгөн актуалдуу бири-бирибизде болуп жаткан жаңылыктарды билүү, бири-бирибизге болгон көмөк көрсөтүү, жолугушуулар бул биз үчүн эң чоң жакшы жетишкендиктерге жетишүүгө өбөлгө түзүүдө. Отурумдун жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Кийинки жыйын 2022 жылы Тажикстан Республикасында өтөт. Мээрим Эшимбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.